Ковид илдетине байланыштуу калк саламаттыгын сактоо үчүн дарылануу иштери массалык түрдө жүргүзүлүүдө. Мындан улам дарыканаларда элдин калың кезеги төзүлүп, керектүү дары-дармектерге болгон муктаждык күч алды. Бирок тилекке каршы андагы баалар мурунку учурга салыштырмалуу 6-8 эсеге чейин негизсиз жогорулап кеткен фактылар аныкталды. Кече күнү жолуктук 28 фирмадан алып келип Мизрапка чогуу жыйналыш өткөрдүк. Ушул боюнча айттык. Анан кийин атайын биз өкмөттүн токтомун жанагы сени регулирование боюнча токтомун инициатив этип туруп бүгүн өкмөткө киргиздик. Айттым мен, эгер өзүңөр регулировка кылбасаңар, биз токтом менен регулировка кылабыз. Анан кийин көп нерселерди ошол баалары 8 эсе, 6 эсеге чейин көтөрүү экен кээ бир дарыларды ошол фирмаларды тактадык кече күнү. Аны үчүн мындайча айтканда сүйлөштүк. Буга чейин эле өлкөдө кээ бир фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгында жасалма монополия орноп, дары-дармектердин баалары жогору болуп, баа саясатын каалагандай калчаган абалга жеткирген. Абалды жөнгө салуу үчүн дары-дармектердин жүгүртүлүшүн камсыз кылуу боюнча мыйзамга ылайык өкмөт жашоого зарыл болгон 300гө чукул аталыштагы дарылардын баасын чектөө боюнча токтом кабыл алган. Бирок тилекке каршы учурда өтө зарыл болгон дары-дармектердин баасынын өсүшү калың элдин чөнтөгүнө күч келтирип, нааразычылыкты жаратты. Мындан улам өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков фармацевтикалык компанияларга көзөмөлдү күчөтүп, жосунсуз жорук үчүн мыйзам алдында катуу чара көрүлөрүн эскертип, тармак өкүлдөрүнө тапшырмаларды берди. Ушундай оор мезгилде кайсы фармацевтикалык компаниялар, кайсы ишкерлер, кайсы аптекалар эл кыйналып турганда, мамлекет кыйналып турганда ошодон пайда таап, чөнтөгүн капчыгын толтурам дегендер боюнча буга тизме бергиле. Алардын баардыгы чара көрүлөт, аябай чара көрүлөт. Булар накта элдин душманы. Булар менен айрылып күрөш керек. Оор мезгилде атайлап элди наразычылык кылайын деген дагы адамдар болуп атпайбы? Аларга чара көрөбүз. Мамлекет бар, мыйзам бар. Элдин эсебинен, элдин ден соолугунан пайда табам дегендер. Өлкө башчысынын талабына ылайык экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү, мамлекеттик кызматты бааларды көзөмөлдөө үчүн коомдук уюмдар менен өлкөнүн бардык аймактарында рейдтерди өткөрүшүүдө. Жасалма жол менен баа көтөргөн фармацевтикалык компаниялар менен район шаарлардагы дарыканалардын аты ачыкталып, эл алдына жарыя кылынып, мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлмөкчү. Чапара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, жаңылыктар.